ким уюштурган, эмне себептен чогулганыңар жана 17-синин эмне себептен элди дүрбөтүп мындай митинг кылып чогултуп атасыңар дегенди выяснять этишпин эле. Бардыгын эмне себептен чогултуп атабыз, эмне маселелерди коебуз, кимге коебуз, баарын аныктап тактап айтып, түшүнүк катын жазгандан кийинкисинде бизди кое берди. Канча киши болдуңар? Бул жолу бир 8 адамга дейм биздин уюштуруучулар. 8 адам. 6 бошотушту, 2 калды, азыр 2. Азыр 2-нун бирөөнө чамамансызбы? Ал 2 да келиш керек. Бошотот. Турган жокпу силерде? Жок. Чайына берип атыр, сотрудниктерде чайып жок, бирок мен бүгүнкү күнү эгер нак пресса болсоң, мен заявление беретинем, бүгүнкү күнү бардык силовой структуралардын бардыгын элге тукуруп аткан бүгүнкү күнү бийлик органдары. Эмне болду? В том числе парламент, өкмөт жана возможно даже президентский аппарат тарабынан да болушу мүмкүн. Ошон үчүн во избежание всех столкновений бардык кагылыш, сагылыш, дестабилизация кылбаштын абалында бийлик элдин алдында жоопкерчилигин алыш керек, чыгарган мыйзамдар үчүн жооп бериш керек жана элдин мүддөсүн угуп туруп, ошонун негизинде элдин жашоосу жакшыра тургандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мыйзамдарды кабыл алганда дагы элге талкууга көрүп туруп анан кийин элдин макулдугу болгондо гана ана мыйзам катары эсептеш керек. Анан 4-5 адамдын кабинетте отуруп жазып алган мыйзамы, ал мыйзам эмес. Ал элди айландырып, башын айландырып жана бодом элдин ынтымагын ыдыратып туруп, өздөрүнүн кызыкчылыгын аткара турган мыйзам деп эсептейбиз. Биздин 7 Дуаң 40 куруу кыргыз ынтымагынын чечими. Бүгүндөн баштап ар бир кең байлыктардын бардыгына моратория жарыялансын, эч кандай жаратылышты талкалабасын, ичип аткан суубуздун бардыгын булгабасын, кредит кимге канча карыз болсо, кайсы мамлекетке карыз болсо аныктап точно данныйларын коюп туруп, парламенттен чагылдырып, кимдер алган, каяка иштетилген жана канча ысырап кеткенин, то есть дальше бошу кандай кайсы жактарга кеткени үчүн бардыгы түшүндүрүп берсин. Жоопкерчиликтүү адамдардын бардыгын жоопко тартсын, кылмыштуулардын бардыгын. В том числе бывший президент Атамбаевди да жоопко тартсын. Анткени Атамбаевдин убагындагы 3 проект, бул түндүк түштүк альтернативный жол, датка кемин жолу жана ТЭЦ маселеси боюнча 3 проектini Атамбаев президент өзү көтөргөн. Анын бардыгын мен алып келгенде өзү даже телевидениеден айткан. Рас ошондой болду, бүгүнкү күнү президентибиз Сооронбай Шариповичтен биз талап кылышыбыз керек. Ошол президенттин кылган чечим келишимдерин бардыгын ачык айкын иликтеп тактап, эгерде иши кылмыштуу иштеп туруп шектеле турган болсо, кылмышын козгосун да камалсын Атамбаев. Жана СДПК бир эле Атамбаев эмес, СДПК партиясын жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени Атамбаев түптөгөн жоопкерчиликке кирген ошол партиялардын баардыгы, акча берип киргендердин баардыгы ошол Атамбаевдин кылган ишинин баардыгына макулдугун бергендик болуп эсептелет. Значит, Атамбаев бүгүнкү күнү ишке козголбосо, башка ошол СДПКдагы баардыгын ошол проектлердин баарын кол койгондордун баардыгын бүгүнкү күнү иш козголсун. Сооронбай Шариповичтен суранарыбыз. Коррупция деген бүгүнкү күнү ар бир тармакта болуп атат коррупция. Бир эле бийлик тарабы көрбөй калбаса эле, эл тарабынан бардыгы аныкталып такталып атат. Бүгүнкү күнү бизде уюлдук телефон. Уюлдук телефондон сүйлөшүп атабыз туугандар. Бири-бирибиз менен. Ар бир секундада канча акча ким жеп атат, биздин төлөгөн акчабызды жеп атат, аны эч ким айта элек. Эң коррупция мамлекеттик деңгээлде мына телефондун мемелеринде. Могу бүгүнкү уюлдук бирикмелерде болуп атат. Мегаком, Билайн, Ошкада. Бул эң коррупциянын түпкүлүгү. Экинчи коррупция бул алтын кен байлыктарды разбазаривание. Биз гаишникти кууп кармабайлы. Же сотрудник ППСти кармабайлы бир 500 миң сом үчүн. Ал Союз убагында да болгон, ал бүгүн дагы болот, эртеге элдик бийлик орносо деле боло бере турган нерсе. Но бирок болгон акча үчүн биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп элдин көзүн боёгону бул туура эмес. Анткени нак коррупционерлер бүгүнкү күнү 25 жылдан бери парламентте отурган депутаттар деп эсептейм мен. Өз элине кыянаттык кылып, туура эмес чечимдерди чыгарган негизинен Кытай өзү кирип келген жок. Парламент мүмкүнчүлүк берип атат мыйзам кабыл алып. Биз туура өзүбүздүн көздөгөн душманыбызды билели. Кытай душман деп Кытай менен алыштын кажети жок. Ал да бир шор, бир өзүнүн жолу менен келген чыгар. Бирок ким уруксат берип атат? Бүгүнкү күнү бийлик бутактарынан, а именно закондорду кабыл алып аткан бул парламент. Парламент бүгүнкү күнү жоопкерчиликти тартыш керек. Демейде элдин телевиденияда сүйлөсө, бизди эл шайлаган дейт. Кимибиз кайсыгы депутатты шайладык? Эч ким эч бир депутатты шайлаган жок туугандар. Бирок биз партия деген атты шайладык. Бүгүнкү күнү партия деген эмне кылып атат?
ар ким өзүнүн Тура идеясын айтып, бирок ишке ашпаган, болбогон иш чараларын өткөртүп, элдин башын айландырып, жүдөтүп, элди тентитип атат бүгүнкү күнү. Менин көз карашымда, жеке көз карашымда бүгүнкү күнү парламент бардыгына жооп бериш керек. Андан да арканан ийгиттесек жарашат. Бузуку мыйзамдардын бардыгын кайтарып алуубуз керек кайра. Улуттук деген графаны кайра ордуна алып келүү керек. Туура. Анткени бүгүнкү күнү жарандык дегендин өзү чыккынчылык. Эмне себептен? Себеби Кытайдын жараны бул жерден жарандык ала турган болсо, Кытай улуту деп жазылбай калат. Анткени улуттук деген графаны алып салган. Кыргыз жараны Люпен болот. Мисалы. А биз деле жаран болуп атабыз. Буну менен эртеңки күнү түпкүлүгү эмнеге барат? Түпкүлүгү тең ата болобуз. Сен жарансың, мен жаранмын дегендей эле болот. А биздин жет атабыздын сөөгү көмүлүп турган эч ким баш оорубайт. Биздин келечегибиз бар экен, эч ким баш оорубайт.